2010 жылдан бері Қырғызстан парламенттік башқару системасына өтіп күн кечирип келет. Бирок де юре парламенттік башқару болгону менен де факто парламент учурда өз айламалын таппай, өзүнүн батинкесинин боосун байлай албай жаткан учуру. Айрыкча Жогорку Кеңештин аброю Дастан Жумабековдун Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланып келгенден бери тагдыры туңгуюкка кептелди. Эки тоонун чөбүн эңсеген эчки арам өлөт дегендей Дастан Жумабеков же парламенттин же өкмөттүн өкүлү экендигин толук түшүнө бербей тургандыгы эл арасында айтылып, аны Жогорку Кеңештин депутаттары өзүнүн кесиптештери эле маңдайына коюп берип жатат. Анан кантсин өкмөт отчету менен парламентке келет. Озго алгыс сөздөр менен тил угаттагы, анан акырында эле отчетун кабыл алуу же кабыл албоо маселесине келгенде эле аткаруу бийлигинин иши канааттандырарлык болуп калгандыгы чоң табышмакка айланат. Тиги Бөрүбаев, Текебаев, Келдибеков, Асылбек Шарыпович, Чыныбай Турсунбеков баары иштештик. Бирок сиз гана өкмөткө келген адвокат болуп туруп аласыз да. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Ушундай билесиз, Сапар Исаков премьер болгондо мен сөзүмдү жулуп алып Сапарды колдодуңуз эле. Ал Сапар каякта отурат? Азыр да Кабыл Гажиевди колдоп атасыз. Дастан Жумабековдун сүйлөрү ичинде грамматикасында жана айрым сабактардан дагы убагында жетиштүү билим албай калгандыгынан шек санагандардын өзүнчө армиясы бар. Мисалы Германиянын Франкфурт на Майне шаарын Жумабеков билбесе дагы аны убактылуу үй-жайы жок жүргөн жарандарыбыз 5 колундай билгендиги карантин учурунда коомчулукта кызуу талкууга алынды. 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт на Майне шаарында Германия. Крупнейший город. Берлин, второй Гамбург, третий Мюнхен, четвертый Франкфурт на Майне. Жумабеков тууралуу кыргыз коомчулугунда кандай гана дастан айтылбайт. Айтсак, өткөн жылдын 1-мартында анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков өкмөткө төраганын атына катасы шуурудай тизилген расмий кат жөнөтүп уят болгон жайы бар. Албетте, мындай катачылыктан улам кеңешчи кызматынан айдалат. Бирок Жумабеков ал боюнча эч бир моралдык жоопкерчилик сезбейт. Анысы аз келгенсип, ушул эле жылдын 24-мартына бир кездеги катачыл кеңешчи Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчиси болуп Дастан Жумабеков тарабынан дайындалгандыгы элдин оозун бир отоло ошту каратты. Сизге дагы бир канча суроолор бар. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Андан кийин ошол жерде текшеришибиз керек. Төрага тарабынан, төрагандын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды, ошондой эле акыркы мына 1 жыл 2 жылдын ичинде жанагы төраганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеге сиңгенби, сиңген эмеспи? Иштин аппаратында штаттан тышкаркы биз бекиткенден бөлөк сиз контракт менен канча адамды иштетесиз, алар кимдер, кайсы негизде тандадыңыз, баарыбызга таркатып берсеңиз. Экинчи эл аралык комитеттен бөлүм башчысы комитеттен же юрист, же чет тил билген адам болуш керек да, биздики бүт эл аралык келишимдер. Сиз комитет менен макулдашпай туруп бир жигит тап келдиңиз, анын мурунку кылмыш иштери бар экен, бүт эл шылдыңдап атат. Андан дагы спикер айрым учурда кызыгандуулукка алдырып жиберген жайы бар. Андайда Жумабеков жанында эч кимди көргүсү келбей, жөнөкөй депутаттарды таарынтып, дароо аны менен иштегиси келбегендерге багыт көрсөтүп да коет. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мында бирке ылдый түшүп, ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. Siz туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшка, түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлөдө панта айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белбер түшкүлө дегенде. Кыскача айтканда, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен депутаттардын ортосунда каймайтышуу, бири-бирине карат келтирүү дала эле болот. Айрымы төраганын фондун чыгарган чечимдерин дайындоолору боюнча текшерүү жүргүзүшү керек дешет дагы, анан эле сахна артында өз ара чечип алышабы айтор ошол боюнча унутта калат.